Салам достор, мен бүгін Қырғызстандағы бір қауіпті қырдал бойынша айтқым келіп тұрады. Бұл қырғыз жаштарының арапташуысы. Көп адамдар айтып қалады, біз Европаның цивилизациясын алабыз деп, Европаның канализациясына түшіп кеттік деп. Мен айтатылым, біздің жаштардың арасында Европалашқандардан қарағанда арапташқандар шунчалық көп. Ошол жаштарга айтарым, арабтын маданиятын билиңиз, арабтын тилинде сүйлөңүз, бирок араб боло албаңызчы. Ар бир жолукка чөмкөнгөн кыздын бардыгы эле периште эмес, же жолугу жок кыздардын баары бул бир сойку эмес да, аларда дагы имандуу сонун кыздарыбыз бар. Анан жолук кийгендерге хиджаб маселесин айтып атам да. Мен жолук кийбегиле деп айтпайм, ал өзүнүн иши, жолук кийгисе кетсе кийсин, кийбесе болсо кийбесин. Ал болгону мен арапташып жаткан жаштарга кайрылгым келди. 20-чы же 21-чи жылы төрөлгөн балдардын статистикасын карасак деле, көптөгөн балдар бул арабча аттар ыйгарылган. Мындай жол менен жүрсөк, кыргыз эли, Кыргызстан маданиятыбызды, тарыхыбызды жоготуп коюшубуз мүмкүн. Россиянын ичинде, Россиянын курамындагы өлкөлөргө окшош болуп, бардыгы орусташып кеткендей, биз дагы өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн салтыбызды, өзүбүздүн кыргызча ысымдарыбызды унутуп, араб маданиятын сиңирип, араб болуп калышыбыз мүмкүн. Ошол бул менин жеке пикирим. Сиздер кандай карайсыздар?